Саламатсыздарбы достор, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан ушул каналдан көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Менин атым Асылбеков Адилет, юрист. Өткөндө биз видео сабак калтырганыбыздан кийин көптөгөн жакшы жылуу сөздөр, жакшы каалоо тилектер айтылып атты. Аныңыздарга да терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ошол калтырылган видеобуздун астына көптөгөн ушундай суроолор келип түшүп атты. ИПны кантип ачабыз, же болбосо Wildberries үчүн ИПга кененирээк маалымат бериңиздерчи, ошол жөнүндө толук маалымат бериңиздерчи деп. Анан ошол суроолордун алкагында ылайык бүгүн ошо Wildberries боюнча ИПны кантип ачат, эмне кылат, ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип кетели. Менин Instagram баракчабызда ушул видеолорду, формаларды кандай толтурат, кантип толтурат деген суроолорго дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Ушул жакта көрүнгөн Instagram баракчабыздан дагы өзүңүздөр байкап баамдасаңыздар болот. Биз өзүбүздүн слайдыбызды баштай берели анда. Биз өткөнкү сабактагы эле таанышкандай ошо юридикалык сферада 4,5 жылдык стажыбыз бар. Global Consulting Group юридикалык мекемесинин ишканасын жетектеп, ошо Global Consulting Group юридикалык ишканасынын алкагында ушундай иштерди алып барып жатабыз. Статистикага таяна турган болчок, 60тан ашык жеке ишкер ИП ачалдык, 80ден ашык ЖЧК ОСОлорду ачтык, 30 юридикалык ишканага лицензия уруксат кагаздарын алып берип, бүгүнкү күндө 800дөй кардарга ошо консультация юридикалык жардам көрсөтө алдык. Бул байкыл статистикага такап, анан ушунун негизинде сиздерге бир кичине болсо дагы пайдабыз тийип, формалар аркылуу үйрөнсөк экен, ошо биздин опыт, тажрыйбабыз менен бөлүшөлү деген максатта сиздерге айтып жаздым. Эми ишке өтө турган болсок, ар бир адам Wildberries үчүн болобу, же болбосо жөн гана ИП болобу, ушундай суроолор пайда болот. Кантип баштайм, эмне кылам, кайсы документ керек деп суроолор пайда болот. Анан эң биринчи сиз Wildberries үчүн ИП ача турган болсоңуз, же болбосо жеке ишкерди ача турган болсоңуз, сиз өзүңүздүн районуңуздагы, эгер мисалы үчүн Бишкек шаарында жайгашсаңыз, 4 райондук салык кызматы, анан 5-чи Жибек жолу Ибраимов көчөлөрүнүн кесишинде ЦОП бар, Центр обслуживания предпринимателей деп, же болбосо ишкерлерди колдоо борбору деп аталат. Ошол 5 орган бар Бишкек шаары боюнча. Өзүңүздүн 4 район, анан 5-чи орган ЦОПко барып, байкыл мен айткан формаларды, биз көргөзгөн документтерди көргөзүп, өзүңүзгө ИП ачсаңыз болот. Эми суроо, кандай ачылат, кайсы формалар эле, эмнелер эле дейт. Мисалы үчүн биз жеке ишкерчиликти ачууда биринчи салык кызматына барасыз, ал жактан формаларды толтуруп, социалдык фондко барып ошол жактан аласыз деп өткөндө жалпылап көрсөтүп айтып кеткен болсок, бүгүн ошо формалардын үстүндө иштеп, формалар кандай толтурулат, кантип толтурулат, эмне кылып толтурулат деген суроолорго жооп бергибиз келип турат. Эң биринчи сизге ИП ачууну, жеке ишкерчиликти ачууну 3 этапка бөлө турган болсок, 3 этаптын биринчи этабы бул 163-чү салык кызматынын формасын толтуруу, экинчи социалдык фонддун формасын толтуруу, үчүнчү салык кызматынын 180-чи формасын толтурсаңыз, сиздин жеке ишкериңиз же болбосо ИПңиз толук кандуу, орусча айтканда полноценно регистрациядан өттү деген суроого жооп берилет. Анан мисалы үчүн 163-чү форма кантип толтурулат, эмне кылып толтурам деген биздин кардарларга, биздин досторго ошо баарын детально көргөзүп, түшүндүрүп берүүнү туура көрдүк бүгүн. Өзүңүздөр карасаңыздар, мынакей, бул заявление на перерегистрацию либо регистрацию налогоплательщика деп туруп, док СТ 163 деп турат. Же болбосо бул деген сөз 163-чү форма, баякы мен айткан ушундай көрүнөт. Мынакей 163-чү форманы ушинтип кармап, ушинтип көрсөңүздөр болот. Анан мынакей ИНН деп турган, же болбосо 102 деп турган жердин ылдыйкы капталына өзүңүздүн паспортуңуздагы ИННди жазасыз. Же болбосо ID эмес, же болбосо АН эмес, ИНН номериңизди ушул жака полностью жазып, анан 103-чү формада, же болбосо ФИО наименование налогоплательщика деген жерге өзүңүздүн фамилия атыңызды, анан отчествоңузду толук кандуу ушул жака жазышыңыз керек. Анан код и наименование налогового органа деген жерге, мисалы үчүн сиздин кайсы налоговый органга барсаңыз, ошол налоговый органды жазасыз. Мисалы үчүн мен Ленинский налоговый органга барып, ушул заявлениени толтуруп ИП ачтыргым келип жатса, Ленинский район деп эле жазам дагы бул жака.
Анан могул жака Ленинский райондун өзүнө тиешелүү коду 002 болот. Бул Ленинский районго тиешелүү 002 бул 3 чөчөкчө турган жер, 3 квадрат турган жер. А мисалы үчүн Свердловский, Первомайский, Октябрьский райондордуку 001, 003, 004 болушу мүмкүн. А Ленинский райондуку 002, анан Ленинский район деп ушул жакка жазам. Анан почтовый индекс дейт. Жол болсо сиздин жашаган адресиңиздин почтовый индекси. Мисалы үчүн Бишкек шаарында жашаган болсоңуз 7200 деп турган калган уланып кетет. Ошо почтовый индекс. Жол болсо эгер сиз ИПыңызды регистрация кылып жатканда 163 формада ушул именно орусча айтканда именно ушул 112 жерден кыйынчылык болсо почтовый индексти толтурбай деле кетсеңиз болот. Бирок бул желательно деген түшүнүк, колдон келсе толтуруп коюңуз. Андан кийин область, город, район, село деген жерге өзүңүздүн полностью данныйыңызды жазасыз. Мисалы үчүн меники город Бишкек, Ленинский район, микрорайон Жал дейм дагы, улица мисалы үчүн кайсы улица? Улица Репина дейм мисалы үчүн. Анан дом, квартира деп жазып коем. Анан контактный телефону дегенге өзүңүздүн данныйларыңыз, телефонуңузду жазасыз, адрес электронный почта деген жерге өзүңүздүн адресиңизди жазасыз. Ошону менен 163 форманын биринчи бөлүгү, жол болсо орусча айтканда биринчи разделы бүттү. Эми экинчи бөлүккө турган болчу болсок, экинчи бөлүктөн көп адамдарыбыз жаңылышып, көп адамдарыбыз кыйналат. Ушул жерден көбүрөөк көңүл буруңуздарды өтүнөм. Себеби экинчи бөлүктө 117 формада нужно отметить знаком X деп турат. Жол болсо бул жака X, жол болсо галочка белгисин коюп коюшуңуз керек. Сиз ИП ачып жаткан болчу болсоңуз, сразу карайсыз дагы налоговая регистрация индивидуального предпринимателя деген табасыз. Жол болсо 117 бөлүкчөдө экинчи бөлүк, могул экинчи чөчөкчө, экинчи квадратик сол жагындагы ушул налоговая регистрация индивидуального предпринимателя деп турат. Сиз мына ушуну тандайсыз дагы, экинчини ушуга X же галочканы койгон болосуз. Бул деген сөз мен 163 форманын негизинде ИПымды регистрация кылгым келип атат деген сөз. Экинчи основание для регистрации нужно отметить X деп турат. Жол болсо намерение осуществлять экономическую деятельность дейт. Муну табыш үчүн ушул жерден да көптөгөн кардарларыбыз кыйналат. Сиз ошол барган салык кызматына мага государственный классификатор экономических дел деген керек эле десеңиз, сизге мондай калың китепти көргөзөт. Бул китеп деген сөз жол болсо Кыргыз Республикасында баарында единый государственный классификатор экономических дел деген бар. Жол болсо экономикалык иштерди жөнгө салуу классификатору деген китеп бар. Ошол китептен сиз өзүңүздү мисалы үчүн кайсы деятельность менен кетсеңиз тандап аласыз. А биздин случайда, Wildberries'in случайында розничная торговля по почте и по интернету деген бөлүкчө бар. Ошол бөлүкчөнүн тушунда номер бар 13.87.0 деген болуш керек. Мен точносын унутуп калдым. Бирок розничная торговля по почте и по интернету деген бөлүкчөнү жазып, ушул жака номерин жазган болчу болсоңуз, сиз Wildberries үчүн ыкташкан, Wildberries үчүн ылайыкташылган ИП ачып жаткандыгыңызга кабар бересиз. Анан ушуну тандагандан кийин могул ылдый жагындагы квадраттарды, жол болсо чөчөкчөлөрдү караган болчу болсоңуз, бул жактарда дагы аябай маанилүү нерсе катылып жатат. Себеби бул жакка сен кайсыл налоговый режимди тандайсың, жол болсо мындан аркы налог төлөө эрежең кандай болот деген суроо, чоң суроо турат. Ушул жерден мен Wildberries үчүн жаңы баштап келе жаткан, жол болсо жаңы ачылган, жылдык обороту 8 миллионго жете элек кардарларга, бизнесмендерге, биздин ошо көрүүчүлөрүбүзгө сунуш кылат элем. Единый налог с нулевой ставкой, жол болсо жөн гана единый налог дегенди тандасаңыз туура болот го деп. А жок, менин оборотум 8 миллиондон ашат, 10 миллионго чейин чыгат, 15 миллионго чейин чыгат, 20 миллионго чейин чыгат дей турган болчу болсоңуз, анда жакшы бир юрист болобу, жол болсо бухгалтердик билими бар, жол болсо кыйын бухгалтер менен өзүңүздүн прибыльдарыңызды, өзүңүздүн расход доходдоруңузду эсептетип, иш алып баруу жөндөмүңүздү эсептеп туруп, анан налоговый режим тандасаңыз болот. Эгер 15-20 миллион болуп баратканда, практикада көбүнчө общий налоговый режим тандашат, ошондо бул бир пайдасын алып келе баштайт. Ошол себептен ушу өзүңүздүн налог режимиңизди тандарда, аябай салык режимиңизди тандарда аябай кылдат болуңуз. Колдон келсе 1000 сом, 1,5 миң сом бухгалтерден консультацияңызды аябай
туура тандап, туура консультация алып тандаган багыттаган болчу болсоңуз, келечекте 150 000 сом, 1,5 миллион акчаңызды мүмкүн экономдоп каласыз. Ушул жагында ойлонуңуз. Анан ылдый жакка түшө турган болчу болсок, 297 квадратикте чөйчөкчөдө жазылып турат. Буяка өзүңүздүн аты жөнүңүздү, фамилияңызды полный жазып, колуңузду коюп, анан дата подачи заявления деген жерге датасын коесуз дагы, раздел 3 дегенди калтырып саласыз. Же болбосо муну толтурбайсыз сиз. Бул раздел 3тү ошо салык кызматынын кызматкери өзү толтуруп, анан өзлөрүнүн баягы реестрине каттап коюшат. Ушуну менен 163 форма толугу менен толтурулуп бүттү. Жана сиз ИП ачканга бир мүмкүнчүлүк алдыңыз, же болбосо ИП жеке ишкерчиликти ачардын бир баштапкы кадамын таштадыңыз десек жаңылбайбыз. Анан мен өзүбүздүн көрүүчүлөргө кеңеш берем. 163 форманы 2 экземпляр толтуруп, экөөнү тең бирдей кылып толтуруңуз дагы, экөөнү бир ошол органга, салык кызматынын кызматкерине бере турган болчу болсоңуз, бирөөнүн астына баланчанчы числодо мен алдым, өткөрүп алдым деп туруп колун коюп, бирөөнү сизге берип коюусу абзел. Сиз ошону талап кылып алып алууңуз абзел. Себеби эртең, мисалы үчүн сиздин ИПыңызды караган, документтериңизди караган кызматкер ооруп калышы мүмкүн, же болбосо жок болуп калганда, ошо астындагы ким жазып берген, ким караган тиги кызматкер, салык кызматкери сразу карайт дагы, сразу өзүнө алып деп ойлоп калат. Эми, урматтуу көрүүчүлөр, 163 форманы толтуруп, паспортуңуздун көчүрмөсү менен салык кызматына бере турган болчу болсоңуз, 5 күндүн ичинде сизге 5 күндүн ичинде күбөлүк алып келип берет. Же болбосо ошо күбөлүктө айтылат, күбөлүк сиздин жеке ишкер болдуңуз, сизди куттуктайбыз, жеке ишкер деген статуска кондуңуз деп күбөлүк келет 5 күндөн кийин. Анан 5 күндөн кийин келген соң, баягы орусча айтканда эрте сүйүнүүгө болбойт, же болбосо рано радоваться деп коет. Сиз 5 күндөн кийин социалдык фондко маалым кат беришиңиз керек, же болбосо извещение беришиңиз керек. Сиз налоговый, салык кызматына каттоого туруп, мен индивидуальный предприниматель, же болбосо жеке ишкер деген статус алдым деп ага маалым кат беришиңиз керек. Маалым катты кантип бересиз? Маалым катты биз көргөзгөн могул социалдык фонддун формасы менен бересиз. Социалдык фонддун могул сиздер көрүп турган формасын карай турган болчу болсоңуздар, мисалы үчүн кандай жазылат, эмне жазылат деп да көп суроолор келет. Бүгүн мен ушул формалардын баарын алып келип сиздерге көргөзүүнү туура көрдүк. Социалдык фонддун бул формасынын эч кандай номери жок, ушул форманы эле толтура бересиз. Мисалы үчүн кодокпо ННН деген, бул деген кодокпо деген жанагындай юридикалык тараптарга эгер ОСО ачсаңыз, учреждение ачсаңыз, ушул кодокпон жазмаксыз. Сиздики жеке тарап болгондугуна байланыштуу о регистрацию плательщиков индивидуальным предпринимателем деп жазылып турбайбы биякта. Бияка ННН өзүңүздүн НННиңизди жазасыз. Наименование предприятия деген жердин астына эле өзүңүздүн аты жөнүңүздү, ИП, мисалы үчүн Асылбеков Адилет Өткүлбекович деп полный жазып коесуз дагы. Вид деятельности жана государственный классификатордо мен айттым го сиздерге, розничная торговля по почте и по интернету деп Wildberriesке жазылат деп. Ошону ушул жакка жазып коесуз дагы, анан данные руководителя деп турат, ушул жакка өзүңүз жазасыз. Могул кош чекиттин тушуна эле, мисалы үчүн ИП Асылбеков Адилет Өткүлбекович. Паспортуна мисалы үчүн серия АН номери качан кайсы орган берген, МКК 2140-21-2053 деген сыяктуу. Анан от деген жерге кайсы числоодо берилгенин жазасыздар. Почтовый индексти билсеңиз жазып коюңуз, билбесеңиз бияка населенный пунктте ошо өзүңүздүн адресиңизди жазасыз. Город Бишкек, мисалы үчүн город Бишкек, Ленинский район, улица Репина, мисалы үчүн, анан номер дома, номер квартиры деп туруп бияка телефонуңузду жазасыз. Анан факс, анан банк деген жерге келгенде дагы МФО банка, расчетный номер деген жерге келгенде дагы биздин кардарлардын көптөгөн суроолору жалат. Менде банкта эчтеке жок болуп жаңы ачып атсам эле эмнени жазам, кандай жазам деген да суроолор болот. Бул жакка сиз банкты банкка пока жок болгондугуна байланыштуу көргөзбөй койсоңуз болот, же болбосо банкка счет ачкан жатсаңыз, 180 форманы буга чейин пока толтура элек болсоңуз, бул жакта калтырып кетесиз дагы. Руководитель деген жерге өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып коесуз. ИПда бухгалтериңиз жок болсо ошол бойдон калат, бухгалтериңиз болсо бухгалтериңизди жаздырып коесуз дагы. Анан дата создания предприятия деп турбайбы, ушул жакта сиздин күбөлүгүңүздүн
кайсы убакта кайсы учурда регистрация болгон жерине жазасыз, же болбосо мисалы үчүн 14.09.2022 деп, мисалы үчүн ушул күнү күбөлүгүңүз колго тийген болчу болсо, анан бияка анан бияка деген подпись лица подавшего сведения дейт, ошол жака бияка дагы бир жолу атыңызды жөнүңүздү жазып колуңузду коюп туруп, анан социалдык фонддун кызматкерине тапшырып коесуз. Ошондо могу астыңкы бөлүкчө, мен айткандай жанагыдай биринчи 160 формадагыдай астыңкы бөлүкчө дагы толтурулбайт, бул социалдык фонддун кызматкери тарабынан толтурулат. Ушуну эске алышыбыз керек. Андан соң, урматтуу көрүүчүлөр, дагы айтып кетем, социалдык фонддун формасындагы эки экземпляр, эки көчүрмөсү менен толтуруп алыңыздар. Себеби астына мен алдым, же болбосо получила деп туруп социалдык фонддун кызматкери жазып берип койсо, эмкиде сиз кайра 3 күндөн кийин извещение алып кетиңиз дейт, ошону алып кетерде ушуну көргөзүп эле ала аласыз. Анан эми маселе мындай: социалдык фонддун формасын толтурасыз дагы, ошол эле сиз барган салык кызматындагы социалдык фонддун чөйчөкчөсүнө дейбизби, окошкасына барасыз. Ал обычно 7-чи, 8-чи, 9-чу окошкалар болгон болот. Ошол бөлүкчөлөргө барасыз дагы. Ошол форманы бере турган болсоңуз айтат: 3 күндөн кийин келиңиз, 3 күндөн кийин биз сизге извещенияны беребиз, сиз официалдуу түрдө соцфондко, социалдык фондко каттоого турдуңуз дейт. Хорошо деп муну аласыз дагы, муну тапшырып берген соң, сразу эле ошол эле учурда 180-чи форманы толтуруп коюңуздарды мен сиздерге кеңеш берем. 180-чи форманы дагы 180-чи форманы толтуруп коюңуздар, сиздерге кеңеш берем. 180-чи форманы дагы ошо салык кызматынын бланочный продукция деген бөлүкчөсү бар. Ошол бөлүкчөдөн сатып аласыздар дагы. 180-чи формада эми сиздин жанагы күбөлүгүңүз келбедиби салык кызматынан 5 күндөн кийин. Ошо күбөлүгүңүздүн алкагында толтурасыз. Мисалы үчүн ИНН деген жерге ошо күбөлүгүңүздү ИНН жазып, наименование налогоплательщика дегенде ИП, мисалы үчүн Асылбеков Адилет, код налогового наименового органа 002 Ленинский район деп, жана башындагыдай эле почтовый адрес дегенге 163 кылып, бияка адрестерди, индекстерди, өзүңүздүн адресиңизди, телефонуңузду, электронный почтаңызды көргөзөсүз дагы. Анан караңыз, 180-чи форманын бир жакшы жери. Анан могул жака просим выдать справку деп туруп, мисалы үчүн бияка жазасыздар о налоговой регистрации, или же болбосо сиз Wildberries'ке счет ача турган болчу болсоңуз, мисалы үчүн просим, прошу выдать деп туруп астын карайсыз дагы, мисалы үчүн справки о налоговой регистрации для банка деп жазасыз. Бул жака кол менен эле в целях деген жака в целях открытия счета в банке дейсиз. Ушул жакты бул 301-чи бөлүкчөгө в целях открытия счета в банке деп. Анан 302-чи бөлүкчөдө предъявление дейт, же болбосо укажите полное наименование организации. Бул жака кайсы банкадан счет ачасыз, ошону жазасыз. Бүгүнкү күндө Wildberries'те бизде кайрылган, Wildberries менен иштешкен кардарларыбыз, партнерлорубуздун айтуусу боюнча Optima банктын мультивалютный счету аябай удобный экен, аябай ыңгайлуу экен, аябай жарамдуу экен деп жатышат. Ошол себептен мен эми банктарды сиздерге реклама алгандай болбойм, бирок бул жака өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан, өзүңүзгө ишиңизге туура келген банктын данныйларын жазасыз. Андан кийин 207-ге 297 чөйчөкчөсүндө бияка толук аты жөнүңүздү жазып, анан бул астына колуңузду коюп, дата заполненияны коюп туруп, анан 180-чи формадан дагы 2 экземпляр кылып туруп салык кызматына берген болчу болсоңуз, 3 күндөн кийин сизге ошо сиз айткан банктын аты менен счет ачканга уруксат беребиз деген справка келип берет. Ошол справканын негизинде сиз банкка барып счет ачып, банктан ар кандай процедураларды ИПыңызга тиешелүү кыла бересиз. Ошону менен, урматтуу көрөрмандар, урматтуу достор, Wildberries үчүн ИП ачуу маселесин жаптык деп ойлойм. Себеби биз көргөзгөн 3 форманы, 3 нерсени толтуруп, анан салык кызматына барган болчу болсоңуз, толук кандуу Wildberries үчүн ИПыңыздын жеке ишкерчилигиңиз ачылып, ошонун алкагында иштеп кете бересиз. Анан сиздерге дагы
айта кетчү нерсе, буюрса эмки сабактарыбызда ошо Wildberries үчүн осоону кантип ачат, осоонун ачуу жолдору кандай, осоо менен иштешкенде кандай ийгиликтери болот, кандай кемчиликтери бар, ошону айтып берип кетебиз. Биздин каналдан калбай көрүп туруңуздар. Консультация керек болсо жанагы Instagram баракча аркылуу дагы видеолор бар. Ошол тараптан дагы өзүңүздөргө пайдалуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Андан сырткары суроолорду узатыңыздар.